Регламент менен алып барсак жакшы болот эле да, коомчулук карап атат да. Талант мырзаны баарыбыз жакшы көрөбүз, билебиз, мыкты, жакшы саясатчы, жакшы депутат. Эми азыр жалгыз кандидатура ушу Талант мырзанын кандидатурасы болуп атпайбы? Бирок сиз азыр шайланыңыз да, шайлангандан кийин суроо берсек туура болмок да, суроо жооп көтсөк. Себеби дегенде коомчулук дагы жазат биздичи. Эмне эле биз шашып атабыз. Азыр мынакей эсептөө комиссиясы бүтүрсөк, шайласак, анан Талант Турдумбаевди ортого алып чыгып алып, Ак үйдүн кебетеси момундай болуп турат. Биз жоопкерчиликти сезбей атабыз да, ушу Ак үйдү талкалагандар азыр жыргап жүрүшөт. Аларды жоопко тарткан эч ким жок. Аларды сүйлөгөн эч ким жок. Призыв кылгандар, ичине киргизгендер, талкалагандар, жыргагандан отурабыз бул жерде. Кагазыбызды полго коюп алып. Мындай нерселерге биз кайдыгер карап, жоопкерчилигин карабасак, булар көнүмүш адатка айланат да, урматтуу депутаттар. Азыр эми мына Кудай буйруп сиз шайланып калсаңыз, андан кийин биз өзүбүздүн ушу жогорку кеңешке качан кайтып барабыз, кандай кылып биз иштейбиз, ошолордун баарын сиз менен көп маселени чечебиз. Эмне үчүн бул фракциялардын баары сизди бир эле сиздин кандидатураңызды көрсөтүп атышат? Себеби дегенде бүгүнкү күндө эң оор мезгил. Сиз ушуну бел байлап оор мезгилде баратасыз. Талант мырза, бир чети сиз баатырлык кылып баратасыз. Мен буга мына мойнума алам, жүктү мойнума алам, анан мен иштеп берем деп. Азыр мынакей президенттик шайлоого кеткенден кийин президенттин ыйгарым укуктары аткаруусу сиздин мойнуңузга түшөт. Бул да коомчулукта чоң бир суроолорду жаратып баштайт. Ошонун баарына сиз түз болуп, көпөрө болуп, Ак үй менен, өкмөт үйү менен, биз менен чогуу көпөрө болуп иштешкенге мен ойлойм сиздин көзүңүздө жетет болуш керек, мүмкүнчүлүгүңүз болуш керек. Биз колдоп беребиз, бирок сизди шайлап алгандан кийин суроолорго өтсөк жакшы болот эле. Чоң рахмат. Урматтуу Талант Турдумбаевич. Мен бул Кожоек Жайшыбековичтин сөзүнө жооп катары сиз бир түшүндүрмө киргизип койсом, мен досум Кожоек Жайшыбекович мага таарынбайт деп ойлойм. Биз Ак үйдү өрттөгөндөрдү издеп, ошолорду жазалайлы деп атабыз. Алар көчөдөгү балдар. Алар эчтекеси жок балдар. Ошолорго эмне себеп болду эле? Ошо себепчи болгон нерселер кимдер экенин биз баарыбыз билебиз да. Алар 3 партия. Кыргызстан партиясы Талант Турдумбаевич баратат. Мекеним Кыргызстан партиясы, Биримдик партиясы. Ошол 3 партиядан депутатка баргандар, ошолорду катышкандардын баарын алып туруп, ошолордун эсебинен жанагы Ак үй деген 3 жол өрттөндү. Ошолордун эсебинен бир жаңы Ак үй салдырып албайлыбы? Кандай дейсиңер? Талант Турдумбаевич, сизге биринчи наказ ушул. Сиз калысаңыз ушудан текшеребиз. Калыспасаңыз ушундан көрөбүз. Рахмат. Мне стыдно за вас, вы аксакал и постоянно с тапочками ходит он, а? То белые, то черные, то красные. Как не стыдно говорить? Вы просто вот, я не знаю, мне, например, не стыдно то, что я в Беремдыке была. Я уже об этом говорила. Я никому деньги не давала. И не смейте оскорблять наши партии, потому что, я уже повторю еще раз, деньги давали все партии, но не все кандидаты. Если вы считаете, что вы давали деньги, пожалуйста, сами ремонтируйте у меня дверь. Я не собираюсь ни копейки давать за то, что правильно сказал мой коллега, что люмпины какие-то раздолбили наш Белый дом. Рахмат.